Бул курулушу бүтпөй турган имарат маданият үйү. 2019-жылы дубалы тургузулуп, каражат тартыштыгынан иш токтоп турган. Эми курулуш иштерин улантуу 2023-жылга пландалууда. Дубалы тургузулган болчу. Дубалы тургузулушу менен 1 жылдай токтоп калды. Анан былтыр тийиштүү жерлерге кайрылып кат менен кайрылып отуруп биз акча бөлдүрүп келгенбиз. Мамлекеттен 2022-жылы крышасын толук кандай жаап берип кетишти да. Анан кийин күн сууктап кеткенден байланыштуу ошон үчүн токтоп калган. Азыр тийиштүү мекеме баштары айтып атышат бул жерде 2023-жылга кирген. Ошо 2023 толук кандай бүтөт деп. Кудай буйрса бүтүп калат. Bir ayday yarma koyuldu da. Olmasa bir bütüp kalmak hoş gerek. Ал эми Тунук айылындагы көпүрө 40 чакырым жолду кыскартат. 2017-жылы курулган бул көпүрө аба ырайынын кесепетинен бир тарабы кыйрап, жараксыз абалга келген. Учурда калыбына келтирүү иштери дээрлик 90% аяктады. Курулуп жаткан көпүрө боюнча 2021-жылы август айында ушул суунун чоң көлөмдө келгендигине байланыштуу башка себептер менен ушу көпүрөнүн бир пролету кулап калган. Бүгүнкү күндө ошо өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан баягы акча каражаты бөлүнүп, ошол экен ордуна калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Азыркы убакта мынакей көрүп тургандай көпүрөнүн уже негизги жумуштары аяктады. Азыр астында таш төшөө жумуштары, анан үстүнө баягы цемент менен бекемдөө жумуштары калды. Буюрса жакын арада ушу көпүрөнү оңдоп түзөп эксплуатацияга беребиз деген ниеттебиз. Ушундой эле Суу-Самыр жолунун боюна атайын кемпинг ачылды. Бул жайда дарыкана, эне жана баланы коргоо, тамактануу бөлмөлөрү бар. Алар бардык шарттар менен камсыздалган. Суу-Самыр жолунда туристтер көп каттагандыктан бул жай эң эле керектүү жана ыңгайлуу. Бул кемпингдин мына Бишкек-Ош жолуна боюна атай арис программасы менен курулду. Себеби дегенде мына өзүңүздөр билесиздер, эң негизги кандуу жолубуз, эң негизги борборубузга түштүктөн биздин борборубузга келе турган жолдун боюнда жайгашкан. Бул дагы ошо сурамжылоо менен мына туризм болуп атат, эл аралык жол болуп эсептелип атат. Көптөгөн жерде туристтер өтөт, өзүбүздүн элдерибиз каттайт. Ошого байланыштуу ушул жерде 15.583 сомдук кемпинг коюлду. Бул эми бул жерде бардыгы каралган, аптека, ошондой эле тамактануучу жай, баласын карап, ошо колунда бар баласы пассажирлер келип кала турган болсо аларга дагы. Быйыл Жайыл районунда бул өңдүү социалдык объекттердин бир катары оңдоп түзөөдөн өтүп, айрымдары жаңы салынып берилди. Келерки жылга пайдаланууга бериле турган курулуштар да бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол өз күчү менен ошол көпүрөнү быйыл оңдоп аяктап атканына да биз күбө болдук. Бул көпүрө аркылуу көптөгөн малдар ушул жайкы жайлоого ушул жерге келип ушул көпүрө аркылуу өтүүгө мүмкүнчүлүк алды. Буга чейин бул көпүрө бузулганда 40 километр башка жол менен айланып өтмө жол аркылуу келип аткан. Эми ушул көпүрөнүн аякташы менен мына 40 километрди кыскартып жайлоого түз барганга мүмкүнчүлүк алып атышат. Суу-Самыр Кышык-Атал облустун эң эле алыс жайгашкан аймагы. Ага карабай туристтерди өзүнө тарткан өзгөчө жер катары белгилүү. Андыктан жашоочуларга да, эс алуучуларга да ыңгайлуулуктарды түзүү аракеттерине алдыда да басым жасалат. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.